журналистер, Кумастур, добрый день, уважаемые участники сегодняшней пресс-конференции пресс-центра Кипрского всегда рад видеть вас и разрешите начать пресс-конференцию. Семья Исаков, обращение в судебные инстанции по факту гибели трехлетней девочки в стоматологии 18 декабря 2023 года. Участники сегодняшней пресс-конференции Исакова Айгуль, Чумапасы Джабалова Чолкун Таиниси и Тизибаева Дарина является адвокатом данной семьи. Пожалуйста, идентифицируйте себя. Саламатсыздарбы, бүгүнкү пресс-конференциянын катышуучулары. Менин кайрылуумдун себеби баарыңыздарга маалым болгондой КГМанын алдындагы тиш доктурдан 23-жылдын 18 декабрында каза болгон 3 жаштагы неберем Кубанычбекова Алия тирүү болгондо июль айында бүгүн 5ке чыкмак. Шалаакы стоматолог, анестезиологдун айынан неберемден айрылдык. Анафилактикалык шок болду дейт. Анафилактикалык шокту өздөрү биришпирске аналгин кетанал алынып сайылбайт экенин, 14 жашка чейин кетанал колдонулбайт экенин билип туруп, укол сайышты. Ошон үчүн анафилактика шок болду. Октябрь районунун соту Осмонов Феликс алардын күнөөлүү деп таап, стоматолог Кадыркулова Айганычты 5 жыл 6 айга, анестезиолог Туратбекова Айнурага 6 жыл, КГМанын директору Исқақов Муктарбекке 3 жыл пробация, Талайбеков Даниярга 5 жыл документ жасалгылоо боюнча жоопко тарткан. Октябрь райондук соту аз срок берип койгондугу үчүн биз апелляция жазып шаардык сотко кайрылганбыз. Күнөөлөрү далилденип турса да, эмнеге мынча аз срок беришти? Бишкек шаардык соттук отурумда соттолгон врачтар күнөөлөрүн мойнуна алышты. Шаардык соттун соттору биз жазган апелляцияны карап чыгышып, күнөөлөрү бар экенин далилдеп чыгып, мындай чечим чыгарышты. Стоматолог 6 жыл 6 айга, анестезиолог 7 жыл 6 айга, КГМанын директору 6 жылга 3 жылга пробация менен. Стоматологдун жолдошу 6 жылга эркинен ажыратылды. Мен тынчсызданганымдын себеби Кадыркулова жана күйөөсү Талайбеков кассационный жалоб менен жогорку сотко кайрылышкан. Жалобында жаш жетелек балдары бар экенин билдиришкен. Ошондо кандай болот? Булардын баласы баладагы мен неберем бала эмеспи? Бул стоматологдун балдары 2 жылдан кийин жанында болот. Мен неберем түбөлүккө жок, муздак жерде кучактап жатат. Дагы бир далил, жогорку сотто Исқаковдун бир тууган иниси иштейт. Кадыркулованын да жакын тууганы иштейт. Эгерде буларды бошотуп же отсрочка берсе, анда туугандарынын кийлигишкени деп эсептейм. Урматтуу жогорку соттун төрагасы Сатыев мырза, Октябрьский сот Бишкек шаарынын соттору чыгарган чечимдерин колдойт деп ишенем. Эгерде чечимдерди бурмалап же бошотуп коюшса, анда жогорудагы туугандардын кийлигишкени деп ойлойм. Дайыма сотторго ишенбей келдик эле, акыйкат бар экен, күнөөлөрү далилденип жазага тартылышты. Урматтуу Ажоус Садыр Нургожоевич, Коопсуздук комитеттин төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич, сиздердин көзөмөлүңүздөгү соттук териштирүү бүтүп бара жатат. Сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Кыргызстандагы өнүгүү, коррупция менен күрөшүү катуу жүрүп жаткандыгынан сотторго да элдин ишеними артып, соттордун бардыгынан туура чечим күтүп калдык. Эми жогорку соттун сотторуна кайрылат элем. Сиздер да биздин элдердин ишеничин актап, туура чечим чыгарып берет деп ишенем. Урматтуу жогорку соттун төрагасы Сатыев мырза, мен сизге бир нече жолу кат түрүндө кабыл алууңузду сурадым. Үнүмдө катымда жеткен жок. Эгер сизден мүмкүнчүлүк болсо, мени жеке кабыл алууңузду сурайм. Анткени мен сизге көп сиздердин араңыздардагы туугандары кийлигишип атканын ар бирдигин айтып берем. Урматтуу кыргыз элим, ушундан бери мына 2 жыл болуп бара жатат. Башка 2 жыл болуп баратат. 2 жылдан бери эмне гана күндү көргөн жокпуз. Ыйладык, сыздадык, бирок неберебиз кайтып келбейт экен. Байкуш балам жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун, бирок адилеттүү сотту гана күтөбүз. Сизден суранарым, ушу адилеттүү сот болуп берсе, биздин да ишенимибиз чоң болот сиздерге. Саламатсыздарбы? Мен Алиянын тайнеси Жабалова Чолпон болом. Мен эмне деп айтмакчымын? Мыйзам биздин Кыргызстан
өлкөбүздө жакшы иштеп баштагандыгын айта кетмекчимин. 2023 жылдын 18 декабрында чырактай болгон 3 жашар небери кызыбыз Элеман кызы Алияны КГМанын астында ошол кезде иштеп жүргөн врач-стоматолог Кадыркулова Айганыштын анестезиолог врач Туратбекова Айнуранын алдамчылык жол менен шалаакылыгынын айынан колдорунан каза болуп калган эле. Ошондой эле кызыбызды өлтүргөнү аз келгенсип, келишим жок иштеп жүрүшкөндүктөн жандарын сактап калыш үчүн стоматолог врач Кадыркулованын күйөөсү Талайбеков Данияр болсо аялы менен бирдикте келишимди арткы число менен жасаткандыгы үчүн жана ошондой эле КГМанын директору Искаков Муктарбек болсо келишим жок эле өз билемдик кылып, акча табыштын амалы кылып, далилден турса дагы уруксаат берип койгон үчүн соттор аз мөөнөткө болгондо да пробация берип койгондо өкүндүрөт. Мына ошондон бери соттон сотко чуркап жүрүп, 2025 жылдын 16 апрелинде апрель айында келишим кесилишип, тийиштүү жазаларын алышты. Аз мөөнөткө кесилишсе да мыйзамдуу түрдө жазаларын алышты. Бийликтеги мыйзам менен иштеп жаткан жарандарга ыраазычылык билдирмекчимин. Бул трагедия болуп өткөн окуядан кийин баардык стоматолог врачтарга чоң сабак болду деп ойлойм. Мындан ары коррупция кылбай, адамдык сапаттарын жоготпой иштешерине тилектешмин. Добрый день, уважаемые участники. Но подытоживая слова моих доверителей, хотелось бы отметить тот момент, что на протяжении 2024 года, с начала по конец данного года, в центре внимания было данное уголовное дело. Уголовное дело было расследовано Следственной службой МВД Кыргызской Республики. В действительности данной следственной службой фигурантам уголовного дела было предъявлено ряд обвинений. На судебном заседании было допрошено более 40 свидетелей. Со стороны судьи председательствующего Осмонова было предоставлено нам полное право для того, чтобы доказать виновность обвиняемых. Впоследствии приговор Октябрьского районного суда 23 декабря 2024 года нами был обжалован ввиду того, что некоторым фигурантам было применено смягчающее наказание. Но судебная коллегия Бишкекского городского суда нашу апелляционную жалобу частично удовлетворила. Наказание, то есть по исключенным обвинениям признали все-таки виновным фигурантов уголовного дела и наказали в пределах предусмотренных Уголовным кодексом Кыргызской Республики. На сегодняшний день нам предстоит еще одно судебное заседание в кассационном порядке в Верховном суде, и мы надеемся на законное, справедливое и обоснованное решение.